Эгерде салонго барганга же косметологдон кеңеш алганга шартыңыз жок болсо, үйдөгү эле жер жемиштер менен териңиздин өзгөчөлүгүнө жараша маска жасап алсаңыз натыйжасы жакшы. Ал эми биринчи маскабыз үчүн картошка же жүгөрү крахмалы жана жумуртканын сарысы керектелет. Алманы кыргычтан өткөрүп, ага крахмалды жана жумуртканын сарысын салып аралаштырабыз. Жакшылап аралаштырсаңыз, бетке сүйкөгөнгө ыңгайлуу болот. Биринчи койгон маскабыз бул көйгөйлүү териге атайын арнап жасадык. Азыркы учурда биздин тамактануубуздун, экологиябыздын бузулушунун шартына жараштуу биздин жашоо элибиздин арасында бир 80ден ашык процент көйгөйлүү кожалар менен кайрылып жүрүшөт. Беттин жанагы гиперсекреция деп коет, кожадан бөлүнүп чыккан майлардын функциясын кичине болсо да кичине токтотуп койгонго жардам бердик да. Бул масканы үй шартында бир жумада бир жолу кылып турса болот.